Кимге болбосун жакшы сөз сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Сиз урматтуу мекендешим буттан тарткан эмес, колдон тарткан адам болуңуз. Бүгүн адамдарды, коомдуу чөйрөнү карасаңыз, адамдар үмүтсүздүктө, кайгы капанын ичинде жатат. Адамдарга адамдар берип жаткан ударлар жетиштүү. Сиз удар берген эмес, келип ошол удардан калган жараларды бүтүрө турган адам болуңуз. Доктор япониялык Эмота бир тажрыйба кылыптыр да. Жөнөкөй эле күрүчтөрдү коюп, 3 бөлүккө бөлүп, чыныга салып, күн сайын бирөөсүгө жакшы сөздөрдү, бирөөсүгө жаман сөздөрдү, бирөөсүгө эле маани бербей коюптур. Бир канча убакыттан кийин баягы жакшы сөздөрдү сүйлөп жаткан күрүч өзгөчө бир жыттарды, өзгөчө бир свети дагы өзгөрүп, жакшынакай болуп баштаптыр. Ал эми жаман сөздөрдү сүйлөгөнү карарып, өзгөчө бир жаман жыттарды беришти баштаптыр. А бул жактагы маани бербегени өзгөчө бир өзүнүн угундагы, өзүнүн абалындагы жогот болуптур. Демек, айтат да, биздин сөздөрүбүз, жаман сөздөрүбүз бир эле адамдарга эмес, чөйрөгүбүзгө дагы таасирин берет экен. Чөйрөгүдөгү нерселерди дагы кошо булгайт экен дейт да. Бир сөгүнүш, сиз аны сөккөн жоксуз, канчадан угуп атат сөккөнүңүздү, канчадан жүрөгү караланат да. Ошондой экен, биз сүйлөп жаткан сөздөргө маани беришибиз керек. Тил арысан босогондон комдонгон, бошоп кетсе өзүңдө жеп койгон. Тил кылычтан өткүр.